Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен мен Айчүрөк токуучулук мектеби каналында дагы жолугуп турганыма кубанычтамын. Бүгүн биз сиздер менен чачка такчу повязка токуйбуз. Шиш менен жип гана керек болот. Бизге ал эми кошумча мына ийне, линейка, мындай көзү чоң ийне тиккен эң акырында, анан кайчы гана керектелет. Башка эч кандай башкача инструменттин кереги жок. Бул бизде азыр 4,5. Менде 4,5. Сиз өзүңүздүн жибиңизге жараша шиш алсаңыз болот. Кааласаңыз жоон жип, кааласаңыз ичке жип. Азыр биз сиздер менен ал үчүн биз эгер жоон каалаймын десеңиз, биз теребиз го. Мамчаларды терип алганыбызда чоңураак теребиз. Бизге керек болсо азыраак теребиз. Азыр мен сиз примерно 60 сантиметр жип калтырамын. Мынакей. Узундугу 60 сантиметр жип калтырдым дагы. Мына ушул жерден илмектерди терип аламын. Кадимки эле биз сиздер менен мурунку сабактарда чогуу өткөн методдордун бири менен, андан дагы башка толтура методдор бар, бирок мен экөөсүн гана бергенмин сиздерге. Кайсыл сизге ыңгайлуу болсо, ошонусун алып, өзүңүз билгендей илмектерди терип алабыз. Азыр мен нечетный число болуш керек да, мисалы үчүн 17, 19, 21, 23, 25. Азыр мен же 21, же 23 теремин. Мага ошондой чоңдукта керек. Себеби ал чоңдук примерно 10-15 сантиметрдин аралыгында болот да. Азыр өлчөп көрөбүз анда сиздер менен. Мен терип көрө берейин. Дагы итальянский набор петель деген бар, толтура түрлөрү бар. Аларды дагы көрүп үйрөнүп алсаңыз болот. Сонун болот. Биринчи баштаган жериңизде эластичный край болсун үчүн, эластичный деген баягы мындай тартылып тура турган резина сыяктуу сонун көрүнө турган өрүмдөр бар. Аларды дагы өзүңүз алдыңызча изденип, YouTube'да эле толтура маалыматтар бар. Издеп чыгып үйрөнүп алсаңыз болот. Канчалык деңгээлде сиздин алган шишиңиз жоон болсо, демек сиз токуган нерсенин узору дагы өрүмө ошончолук пышный, жоон болот. Азыр биз сиздер менен илмектерди терип алдык. Мага 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 илмек жетиштүү болду. Жөнөкөй, биз сиздер менен үйрөнгөн резина узору аркылуу эле үйрөнөбүз бул повязканы. Биринчисин токубайбыз, чыгарып алабыз, экинчисин оң, кийинкисин сол, кийинкисин оң. Мына ушундай кылып бир оң, бир сол кылып катардын аягына чейин токуп алып, эң акыркы илмекти сол кылып токуйбуз. Ошол негизги бөлүгүн бүтүрүп алабыз ушундай кылып. Бизге канчалык узундукта керек болсо, дал ошол узундукка чейин ушул эле узорду кайталай беребиз. Биз колубузду көндүрүп алуу үчүн сөзсүз түрдө практика кылышыбыз керек. Ошон үчүн кайра бир үйрөнгөн узорубузду кайталап көрүшүбүз керек болот. Эч болбоду дегенде мына ушундай оңой повязканы токуп көрүңүз, албетте. Ал сизге сөзсүз жагат деп ишенемин. Мынакей мен азыр узорубуздун эң негизги бөлүгүн алып алдым дагы. Ушул эле узорду кайталайбыз. Канча узундук? Примерно 42-44 сантиметр узундукта токуп көрөбүз, анан сиз менен жолугабыз кайра. Кыздар, мынакей мен азыр бая мен сестерге көрсөтүп бергендей эле ошол өрүм боюнча кайталап, азыр 45 сантиметр болгон мындай бир узундукта токуп алдым. Азыр мен могул жерге чейин гана жетип калды да жибим. 1 жашка туура келмек. Бирок мен 3 же 4 жашка токуп жаткан үчүн бир аз моундай жиптен улай калдым. Сабак үзгүлтүккө учурабасын, көрсөтүп бере берейин. Примерно ушундай болот. Бул узор аябай созулат. Ошондуктан бизге ушул 45 сантиметр жетет. Даже чоң адамга дагы башы кичине болсо туура келет мындай повязка токусаңыз. Азыр эмне кылабыз? Биз ушундай узундукта токуп алдык. Эң биринчи баш жагын токубай чыгарганыбыз менен эң акыркы сиз менен тескери сол жакка токубадыкпы? Мына ошол токуганыбыздын жыйынтыгында мындай жакшы чекелери өрүлгөн, сонун болуп чыгат. Эми эмне кылабыз? Биз токуунун аягында бул жерди жаап чыгышыбыз керек болот. Эми кантип жабабыз? Закрытие петель деп айтабыз орусча. Биз азыр сиз менен жапканды үйрөнөбүз.
жапкандын дагы толтура түрлөрү бар. Азыр мен бир эле түрүн көрсөтүп беремин. Биринчи, экинчи. Мынакей, биринчи, экинчи илмекти алдык. Андан жипти оң кылып өткөрүп алабыз. Мынакей. Эми ушул жипти кайра киргизебиз дагы. Биринчи, экинчини жаап албадыкпы? Биз азыр чогуу токудук. Эми мына кайра дагы экөөнү токуйбуз бирге. Аккуратно. Мен жип улаган үчүн илешип кетип барып жатат. Дагы кайра киргизебиз. Дагы экөөнү алабыз. Чыгардым. Кайра киргиземин. Эми дагы экөөнү. Мына ушундай кылып катардын аягына чейин, түгөнгөнгө чейин биз ушинтип илмектерибизди жаап алабыз. Көрдүңүзбү? Бул жагы уже жабылып келе жатат. Дагы шашылбай, кыжалат болбой, токуу сизге эс алуу алып келиш керек. Башында колдору тердеп кетет, кээ бир кыздардын, окуучуларымдын кыжалат болуп, же окшоштура албай алакандары тердеп, ушундай кыйналып кетет. Это нормально. Башында жаңы баштаган жумуштун баары эле ошондой болот. Бирок үйрөнүп алганыңыздан кийин бул сизге эс алуу алып келет. Өзүңүздүн идеяларыңызды, фантазияларыңызды кошуп коздогону сонун мүмкүнчүлүк. Мынакей. Мына ушундай кылып, акырын, шашпай, албетте сиз өздөштүрүп алгандан кийин шыкылдатып эле өзүңүз баарын жасап каласыз. Мен ойлойм, түшүнүктүү эле айтып бердим. Калганын эми өзүбүз жабабыз. Ушундай кылып эле экөөнү бириктирип токуп, кайра салып, дагы экөөнү, дагы кайра салабыз. Мына ушундай кылып биз токуган нерсебиздин акырына чейин жаап алабыз. Эң акыркы илмектерде сиз менен көрүшөбүз. Эми өзүңүз жаап чыгасыз бул жагын. Эң акыркы илмектериме келдим, мынакей. Менде бирөөсүндө бошоду, бул бүттү. Эми бул жагын кесип алабыз. Кесип алгандан кийин, примерно бир карыш жип калтырып аласыз ашыгы менен. Менде жип түгөдү, ошондуктан мынакей, бир аз жип калтырабыз тегүү үчүн. Биз эми азыр эки учун бириктирип тегип чыгышыбыз керек азыр могул жерге. Мына кыздар, мен азыр жиптин аркасындагы кыркып алган жибиме ийне өткөрдүм дагы, бирисин калтырып турдум. Эми биз бул учтарын тигип чыгабыз. Кандай кылып тигебиз? Азыр бизде деген 2 стенка турат. Бул менен бул биз бүткөн жак, биринчисин, экөөнүн ортосундагы 2 стенка турат, жүрөкчө. Көрдүңүзбү? Мына жүрөкчө турат. Ушунун ичкеркисине токуп чыгабыз бири-бирине, то есть тигип бириктирип чыгабыз. Азыр мына оңой эле. Же кааласаңыз илмек менен дагы батыраак жасап тигип койсоңуз болот. Ал дагы как вариант. Эми бул азыр мен сиздерге мисал катары эле көрсөтүп жатам. Мына ушундай кылып кышында жүн жип, жайында пахта же жазга акрил жиптерден токусаңыз болот. Варианттар толтура. Анан өзүңүздүн фантазияңызды кошуп туруп, азыр мен бул тигип бүткөндөн кийин дагы бир көрсөтүп беремин. Атайын брошкалар бар базарда толтура. Ошолордон алып келесизби? Чоңдору бар, кичинелери бар, мончоктор бар. Мончоктордон тигип кооздоп коесузбу, өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Өз колуңуз менен жасап алсаңыз болот, албетте. Азыр ушундай кылып өз алдыбызча бул жерге чейин тигели дагы. Бул жипти биз катып коебуз бул жерге ичине. Өз алдыбызча кичине калды мына тигели. Кыздар, мынакей мен бүттүм. Ашыкча жиптердин баарын кесип алып, тегиздеп, токулган буюмду мынакей даярдап алдым дагы. Эми эмне кылабыз? Мен азыр могу ич жагын тиктим да, эми аңтарып алабыз, эми. Бул жак биздин оң жагыбыз болот. Анан
Бул узор аябай сонун мындай резина узору мага жагат. Эми бул азыр мисал сиздерге сабакта гана көрсөткөн мисал болуп калат. Анан азыр кийинчерээк өзүңүз каалаган жип менен жүн жип болобу, башка жип болобу, каалаганыңызды айтып окуп, бул болгону бир схема, сабак катары көрүп пайдаланасыз деп үмүт этемин. Жибим жок деп сабакты үзгүлтүккө учураткым келбеди, ошондуктан просто эле сабакты толугу менен көрсөтүп берүүнү чечтим. Мынакей. Кадимки эле биз жанагы простой тигебиз го, ошондой кылып жипти өткөзүп алабыз да, мындай тартканыбызда биздин повязкабыз мындай бырышып калат, көрдүңүзбү? Оңой. Эч кандай кыйын жери жок. Эгерде кааласаңыз, мына ушул жерге ар кандай мончокторду тагып койсоңуз болот. Еще дагы бир айта кетчү нерсе, сиз жаңы жипти токуганда, жаңы алып этикеткасынан бузуп токугандан кийин токулган буюмду сөзсүз түрдө ВТО деген процесс бар, влажно-тепловая обработка деген, ал атайын жипти сууга салгандан кийин бул мындай катуу эмес, жумшак болуп калат. Бир сууга салып аласыз, суюктук менен, шампунь мененби, айтор ошондой бир суюктук менен жакшылап жууп туруп, мындай тегиз жерге коюп кургатып алгандан кийин бул жип өзүнүн формасына келет. Анан моундай, мисалы үчүн, жакшы жатпай калган петлялары жатып, сонун болуп калат изи эле. Мына азыр биз мындай кылып бириктирип байлап алдыкпы. Кааласаңыз, азыр мен айтып өткөндөй эле мончок менен кооздоңуз. Кааласаңыз даже мына бул азыркы биз токуган жип менен деле айлантырып мындай кылып байлап койсоңуз болот. Эми бул эң жөнөкөй жана простой түрү болуп калат да. Көбүнчө бизге жасаган нерселерибиз качан кооздук берет, качан гана ага биз аксессуарларды кошуп, жакшынакай кылып кооздогонубузда берет. Туурабы? Мынакей. Биздин сиз менен повязка токуган сабагыбыз бүттү. Сиз дагы аракет кылыңыз, жасаңыз, сөзсүз түрдө практика жүзүндө сабактарды колдонуңуз. Жана Instagram баракчада мени белгилеп өтсөңүз болот. Менин баракчам аты Айчүрөк Тойс. Ушул YouTube'дагы сабактарды сизге жагып жаткан болсо дагы балким үйрөнөм деген кыздар менен бөлүшүп коюңузду суранат болчумун. Сиздер менен кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ийгилик.